Ар бир 4-чү ишке жараган кыргызстандык сыртта жүргөн эмгек мигрант. Алар бир жылда 2,5 миллиард долларга жакын акча которот. Бул сумма ички дүн продукциянын 1/3 бөлүгүн түзөт. Ошондуктан Кыргызстан эмгек мигранттардын эсебинен жашаган мамлекеттердин бири. Саламатсыздарбы? Менин жеке видео блогума кош келиңиздер. Бардыгыбызга маалым болгондой миграция ички жана сырткы болуп бөлүнөт. Биз сырткы эмгек миграция боюнча бир аз сөз кылсак. Бул көрүнүштүн себептерин көпчүлүк жалпы жомунан билет. Эң биринчиси ал жумушсуздук, экинчиси акча маянанын жетишпестиги. Миграциянын жакшы жагы, жаман жагы дагы бар. Коркунуч алып келген нерсе миграция массалык көрүнүшкө айланып кеткени. 6 миллион кыргызстандыктардын 1 миллиондон ашыгы сыртта жүргөнү эмне деген тамтык. Бул чоң проблема жаратып жатат. Биринчиден жер маселеси. Чек арага жакын жайгашкан гектарлап жерлер коңшу мамлекеттерге өтүп кетүүдө. Ал түштүктөгү эки өлкөнүн элинин саны тез өсүүдө. Кароосуз калган айылдарга, бош калган жерлерге кошуна мамлекеттердин жарандары көз артууда. Ошондуктан барган сайын чек арада уруш талаш көбөйүүдө. Андан башка чоң проблема статистикага, эсеп чотко кирбеген нерсе бул мигранттын үй бүлөсү. Айлап жылдап бири-биринен ажыраган жубайлар, ата-энесин сагынган балдары, кароосуз калган карылар. Бирок кара курсактын айынан азбы көппү өз маңдай тери менен тапкан акчага үй бүлөсүн бакканы албетте адал нерсе. Биздин мигранттар акча которуу жагынан дүйнөдө экинчи орунда турат. Эске салчу нерсе, кыргыз эмгек мигранттар өз үй бүлөсүнө эле эмес, бүтүндөй Кыргызстанга, мамлекетке жардам берип жатышат. Биздин бюджеттеги тешиктерди бир жагынан жаап жатат. Ошону биздин өкмөт баалай билет бекен? Тескерисинче, миграциянын өсүшүнө өкмөт кызыктар болсо, жок дегенде Россиянын чоң завод фабрикалары менен келишим түзүп, адистерди даярдап, кара жумушчуларды азайтканга жардам берсе жакшы болмок. Жаңы иш орундары ачылбаса, миграция токтобойт. Мен жаштарга кеңеш айтып кайрылгым келет. Жигитке жетим иш өнөр аздык кылат деген ата-бабадан калган кеп бар. Чет өлкөгө аттансаңар, бир нерсени үйрөнүп алып баргыла. Өнөрүң болсо, сый урматка да ээ болосуң, капчыгың да толот.